Ысык көлдөгү Жыргалаң шахтасы 12 жылдан кийин ишке кирди деген маалымат чыккандан кийин айрым адамдар жана айрым жалпыга маалымдоо каражаттары бул жалган, Жыргалаң эмес башкасы ишке кирди деп ар кандай кептерди айтып чыгышты. Буга байланыштуу президент Садыр Жапаров кабар маалымат агенттигине маек берди. Алгач бул шахтанын тарыхына бир аз токтоло кетейин. Бул шахта Союз чачырагандан кийин бага ачылбай калган. 2009-жылы мамлекет бул шахтаны жеке менчикке сатабыз деп аукционго коет. 3 компания катышып, арасында чет өлкөлүк компаниялар дагы болгон. Жыйынтыгында бир компания утуп алат. Ал компания менин бир тууган агам Сабыр Жапаровдуку эле. Утуп алгандан кийин өткөрүп алайын деп барса, өкмөт алдап саткан экен. Аукционго коюп жатканда 25 миллион сом карызы бар деп айтылат. Чындыгында 80 миллион сомго жакын карызы бар экен. Биринчи капиталын төлөп койгондон кийин артка жол жок болуп калгандыктан айласы жок дагы 2 жыл дегенде араң карыздарын жаап бүтөт. 2011-жылдан баштап толук кандуу иштете баштайт. Мен камалып чыгып, чет өлкөгө чыгып кеткенден кийин ошол мезгилдеги бийлик криминалдарын жиберип, 2014-жылы шахтаны криминалдар тартып алышат. Кесипкөй адамдар иштетпегенден кийин бир аз убакыт өтпөй шахта токтойт. Ортодо өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 2 кызматкери каза болот. Ошентип шахтага суу толуп калат. Ошол бойдон ушул күнгө чейин суу басып жатат. Мен бийликке келгенде бир тууган агам шахтамды кайра алам деп чыкты. Мен көмбөй койдум. Бийликтин күчүнө салып кайра алышты деген сөз калат, кереги жок деп койдум. Мурдагы жылы мага бир бизнесмен келип мен алып иштетейин деп сурады. Эгер иштетип кетериңе көзүң жетсе ала бер, мамлекетке иштетип турганың пайда дедим. Ошентип азыр Марат деген бизнесмен иштете баштады. 2 жылдан бери даярдоо иштерин жүргүздү. Россия-Кыргыз фондунан 1 миллион 700 миң доллар кредит алып, ал акчанын чып-чыргасын коротпой, Россияга заводко которуп, конвейер системасын алып келди. Кытайдан өз акчасына көмүр казган комбайн жана башка керектүү техникаларды толук алып келди. Эми Кудай буйруса мындан ары Жыргалаң шахтасы бери дегенде 20 жыл токтоосуз иштеп кетет. Мурдагы көмүр чыгарган техникасы 1 тонналык вагондор болчу. 1960-жылдары коюлган. Алардын ордуна жаңы заманбап конвейерлер коюлду. Шахта өзүн өзү актамак түгүл, эбегейсиз зор киреше берет деп ишенем. Эми суу басып жатат деген сөздөргө келели. Ооба, баягы суу баскан ооз жагын суу басып эле турат. Азыр башка жагынан 2 жерден туннель менен кирип көмүрдү алып жатышат. Суу аскан жактагы көмүрдү дагы алышат. Ал жака жаңы туннель менен кирип бара жатышат. Кыскасы шахтада канча көмүр болгон болсо баары казылып алынат. Азыр лицензия бир эле адамдын колунда. Мурдагыдай башаламан эмес. Кудай буйруса ысык көлдөгү калкыбыздын жарымын мындан ары көмүр менен камсызганга жетишет деп үмүт артып турам. Эми ушул учурдан пайдаланып жалган деп жаткан бир уч жарандарыбызга кайрылып кетейин. Өзүңөр өлкөнүн өсүшүнө пайда келтирбесеңер дагы зыяныңарды тийгизбей тургулачы сураныч. Өлкөбүздө ушундай жакшы иштер жасалып жатканда тескерисинче сүйүнүп, колдоп, коштоп, ийгилик каалап турсаңар жакшы эмеспи деп билдирди президент Садыр Жапаров кабар маалымат агенттигине берген маегинде.